бюллетендерди бир кабинетке алып кирип алып туруп эсептеп, өздөрүнчө эсептеп. Ошол жерде мен бюллетендеримди дагы испорченный кылып салдым. Ош технологиялык университетинин окутуучусу Нуркул Мырзакулов 23 жылдан бери окуу жайда эмгектенет. Энергетика кафедра башчылыгына 2019 жылдын 28 ноябрында сынак жарыяланып тандоо өткөн. Башчылыкты тандоо бир канча мыйзам бузуулар менен коштолуп, эрежедеги нормалар сакталбаганын мугалим маалымат жыйында айтты. Андан соң экинчи рет кафедра башчылыгына тандоо уюштурулуп, Нуркул Мырзакулов утуп алган. 9 ай иштеген соң атандашы окуу жайды сотко берип, кафедра башчылыкты өз пайдасына жеңип алган. Ректор соттук жарыяндар чыгарылды элек. Нуркул Мырзакуловду кызматтан бошоткон жана сынактагы тандашына кафедра башчылыкка буйрук чыгарган бүтүм айтылды. Шаардык сотко берип, 2 жол тең ректор келбей койгондугуна байланыштуу шаардык сот тиги кишинин тарабына чечип койду. Бирок чечимдин астында турат. Эгер 30 күндүк убакыт берилет, 30 күндө эч ким эч жака арызданбаган болсо, областка жогорку эмеге анда күчүндө калат деп. Мен областка арызданып атам. Мен уже арызданганга уже укугум бар, потому что менин укугум тебеленип атат. Оппонентинин Мырзакулов Нуркулдун оппонентинин пайдасына чечилген чечимди балким бузат. Кайрылуучунун юристи маалымат жыйында бир катар фактылар жана ректордун буйругундагы юридикалык бузууларды тизмектеди. Мындан улам шаардык соттун чечимине наразы болуп, облустук сотко берген. Окуу жайдагы ишмердүүлүктү көзөмөлдөө үчүн прокуратурага кайрылып, билим берүү министрлигине дагы жолдомо жиберген. Ректордун аракети соттун чечимин аткарууга, ал өзү соттун чечимин аткардым деп эсептесе дагы, ал бүгүнкү күндө талашта турат. Демек, ал аткарганга тийиш эмес болчу. Балким милдеттүү болчу. Бирок бүгүнкү күндө ал ошол өзүнүн буйруктарын чыгаргандыгы бул мыйзамсыз. Бүгүнкү күндө ошол мыйзамсыз аракетке баргандыгы үчүн биз прокуратура органына арыз менен кайрылдык. Ал эми прокуратура органы ага кандай юридикалык баа берет, биз күтүп турабыз ага. Ош технологиялык университетинин ректору Абдыкадыр Абидовго наразычылыктар тууралуу барганыбызда аракеттин баары мыйзамдуу орун алганын белгиледи. Кафедра башчылыкты тандоодо эки тараптын тең өкүлү катышканын жана чакан курамдагы сынакта бузуу фактысы катталуу мүмкүн эместигин окуу жайдын башчысы айтты. Негизги мыйзам бузуу катары эсептелген соттук жарыян чыга элек. Буйрук чыгаруу фактысы мыйзамдуу аткарылган. Чечим 20 майда келген. 1,5 айдан кийин гана буйрук чыккан. 20 май 2020 жылда. Мына ошо соттун чечимин аткаруу үчүн чыгарган менин буйругум. 8 июнь июль. 7 июль. экен. Июнь айы өттү толук. Нарактан 10 күн бар еще, бияктан 8 күн өттү. 1,5 айдан кийин мен буйрук чыгарыптам. Азыр мейли өзү деле бая айтты, прокуратурага бердим деди. Прокуратура келип текшерсин бар. Эгерде соттук чечимин жокко чыгарса, мен аткарам, себеби официалдуу орган. Анан жана мен мага айтышты, областтан сен утуп алсаң, сени шайлап кое берем, сени коюп кое берем, эмне биз алмашып жүрө беребиз деди. Ошондой. Соттон чечип, утуп, соттун чечимин алып келип берсе, мен соттун чечимин аткарам. Эгерде кийинки инстанциядан Нуркул агай утуп келсе, соттун чечими келсе, мен Нуркул агайды коюп коем. Себеби соттун чечимин аткарышым керек мен. Ал менин каалоом же неме эмес да ал. Ал официалдуу органдын закондуу чечими. Аны аткарышка мен милдеттүүмүн. Окуу жайдагы ишмердүүлүк мыйзам негизинде жүрүп жатканын окуу жайдын башчысы белгиледи. Бир мугалимдин үстүнөн кодулоо жасоо адамгерчиликке дагы дал келбей турган иш экенин кошумчалайт. Ичара маселенин аягына чыга элек коомчулукка жарыялоо университеттин имиджине доо кетери маалымдалды. Карап көрсө болот, өзү деле андай нерсени айтыштан уялыш керек да. Мисалы үчүн мурдагы бир выборда да өтпөй калып, менин үстүмөн ушундай эле кароолуулорду жүргүзгөн. Ошол Нуркул агай. Бирок андан бери иштеп эле го. Выборго койду. Нуркул агай эмес, андан башка кызматкерлер бар. Мага пикири дал келбеген менин пикириме. Бирок ишкана ошонусу менен ишканада. Анын оппозиция болбосо анда кандай өнүгүү болот? Сөзсүз алар баягы кайчы пикирди айтыш керек, критика болуш керек. Биз ошо критиканын үстүнөн иштешибиз керек. Анан өнүгүү болот. Анан кийин бир эле адамдын айтканы бар туура болуп эле, мисалы үчүн ректордун болсо анда жумуш жүрбөйт. Ал мен мисалы үчүн каршы пикирге эч каршы эмесмин. Эки тараптуу маселе мыйзам негизинде чечилишин жана окуу жайдагы ишмердүүлүк укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө экени көрсөтүлгөн. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Маселе мындай, урматтуу журналисттер. Кафедра башчылыгына 28 ноябрда конкурс жарыяланып, 28 ноябрда шайлоо өткөн.
жылдан. Шайлоо бир канчалаган мыйзам бузуулар менен өттү. Мисалы, ошол конкурс жарыяланганда массалык маалымат каражаттарына берилет, объявление берилет. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошол объявление чыгып келгенден кийин 10 күн ошол кандидаттардын фамилиясы, аты жөнү, ошол тууралуу маалымат университеттин бүт бардык жеринде илинип туруш керек. Бул деген бизге агитацияга берилген убакыт. Эгерде бул процедура сакталбаган болсо, практикада көрүп жүрөбүз, башка окуу жайларында да көрүп жүрөбүз, шайлоо бузулат. Бул өкмөттүн нормативный акты деп коет, өкмөттүн токтому бар ушундай. Нормативный актыда 29 санында жазылып турат. Список кандидатур вывешивается, должно вывешиваться за 10 дней до ученого совета деп шайлоого чейин. Бул нерсе аткарылган жок, биринчиден. Экинчиден, биздин өзүбүздүн университеттин ичинде бизди кафедра башчылыгыны окумуштуулар кеңеши шайлайт. Эгерде ошол кафедра башчылыгына коюп жаткан адам окумуштуулар кеңешинде член болгон болсо, ал өзүн өзү шайлабайт деген жер бар. Ошону карап туруп, мен менен чогуу барган адамга бюллетень берип коюп атам. Мен ошо шайлоодо айтып атам. Сиздер туура эмес кылып атасыздар муну, урматтуу ректор. Биринчи, бул нерсе сакталган жок. Экинчи, сиз буга бюллетень берип коесуз. Бул чоң нарушение десем, мейли эми бир голосту минус кылып кое берели да. Бул деген болбойт, бул шайлоо бузулуш керек болчу. Ошентип, үчүнчү, так, урна ачык жерге коюлсын, урматтуу ректор дедим. Мен ага чейин эле билинди, ал экөө бир адам, мен билем. Урнаны ачык жерге коюңуздар десем, койгон жок. Урнаны өздөрүнүн ишениктүү адамы колуна кармап алып туруп, ар бир шайлоочуну барып туруп карап туруп, контролдоп туруп таштаптырды. Бул кылганыңыз туура эмес, мен шайлоодо тааныбайм деп дагы айттым. Бюллетендерди бир кабинетке алып кирип алып туруп эсептеп, өздөрүнчө эсептеп. Ошол жерде мен бюллетендеримди дагы испорченный кылып салдым. Испорченный кылыш оңой эле. Мырзакулов жана мен шеригим фамилиясы жазылат. Ошол жерде дагы бирөөсүнө бир китишке коюп койсо, бул бузулган деп эсептелет. Ал жерде ученый советте чоң адамдар отурат. Ал кимди кантип шайлашты билет, кайсы жерге китишке койгонду билет. Ушинтип отуруп, шайлоодо мыйзам бузуулар менен өткөрдү дагы, мыйзам бузуулар менен өткөрдү. 50+1 дагы ала албай калды. Эми экинчи тур кылабыз деди. Айнанайын, экинчи турда адамдар кетип калды. Саат 7:30 болуп атат, кечки саат. Обычно ушундай конкурсный выбор болгондо 7-8 маселенин ичинен биринчи маселеге коет дагы. Ошол конкурсный выборду өткөрүп коюп, пока алар счетный комиссия иштегенге чейин башка маселени карайт. Окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү башка маселени карап, биз шайлап койдук деп кетип калды. Мен жолдон жетишинчи алып келип туруп, кайра киргизиңиз десем, ректор эшикти тосуп туруп алып атат. Бул, урматтуу ректор, бул сиздин ишиңиз эмес, уят. Сиз эшикти тосткон деңгээлге түшпөңүз, урматтуу ректор. Десем болбойт, кворум бар, мен өткөрө берем деп. Мен эшикти жаап чыгып кетип калдым, мен шайлоо тааныбайм деп. Бул жер жазып атат, 20 май 2020 жылда. Мына ошо соттун чечимин аткаруу үчүн чыгарган менин буйругум. 8 июнь июль. Ула 7 июль. июль экен. Июнь айы өттү толук. Нарактан 10 күн бар еще, жактан 8 күн өттү. 1,5 айдан кийин мен буйрук чыгарып атам. Соттун чечими 1 айдан кийин 30 күндөн кийин деп жазылып турат. 30 күн деп жазылып турат. 30 дней. 30 күндөн кийин аткарылыш керек. Анда бул жерде аларда мына кеч кайрылган да. Эгер Жок, кеч кайрылганда дагы ал жерден официалдуу органда мага уведомление алып келип бериш керек да, соттун чечими аткарылбасын депчи. Ошондо мен аткарбайм. Анан эч кандай официалдуу органда мага неме кат жок болсо, мен могул жерде утуп алган кишини дагы да карап отурат да. Соттун чечимин аткарышым керек деп. Туура? Ошондуктан мен соттун чечимин аткардым, себеби да официалдуу органда мага уведомление келген жок. Аны мен Нуркул агага да айттым. Хорошо, эгерде бул туура эмес болгон болсо, сен ошол баягы областтык сотко кайрыл, эгерде утуп алсаң, мен ал соттун чечимин аткарам. Мен милдеттүүмүн ага. Ректордун аракети мыйзамсыз. Себеп дегенде соттун чечими негиздүү болуш керек. Ал соттун чечими чыккандан кийин аткарылууга тийиш. Бирок аткарылууга тийиш дегенден алдын ал мыйзамдык күчүнө кириш керек. Бүгүнкү күндө ал мыйзамдык күчүнө кире элек чечимди аткарылууга жатпайт.
ректордун аракети соттун чечимин аткарылууга, ал өзү соттун чечимин аткардым деп эсептесе дагы ал бүгүнкү күндө талашта турат. Демек ал аткарганга тийиш эмес болчу. Балким милдеттүү болчу. Бирок бүгүнкү күндө ал ошол өзүнүн буйруктарын чыгаргандыгы бул мыйзамсыз. Бүгүнкү күндө ошол мыйзамсыз аракетке баргандыгы үчүн биз прокуратура органынын арызы менен кайрылдык. Ал эми прокуратура органы ага кандай юридикалык баа берет, биз күтүп турабыз ага.